Ата-энелер мектеби программасы өткөн жылдын 1-октябрынан тартып Кыргызстандын айрым мектептери менен мектепке чейинки билим берүү уюмдарында пилоттук негизде ишке ашырыла баштаган. Негизги максаты ата-энелердин балдарды тарбиялоодогу жана аларга кам көрүүдөгү көндүмдөрүн жакшыртуу, жашы жетелектер арасындагы укук бузууларын алдын алуу. Бул программа Ак Суу районунда да активдүү ишке кирип, коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынууда. Семинарлар, тегерек столдор биздин ар бир мектепте өтүп атат. Жакшы таасирин берип атат ата-энелерге. Анан бирок ошону менен бирдикте эле кээ бир ата-энелер ошол мектепке байланышы жок, келбей калган учурларда жанагындай биздин окуучулардын арасында мындай ар кандай окуялар болуп кеткенде дагы ушул ата-эненин ролу чоң экенин баалап ата-эне сезиш керек болуп атат. Анан мындай семинарды биз эми токтотпойбуз. Дагы жылдын аягына чейин эмдиги жылы дагы мындан дагы күчтөнтөбүз. Баардык ата-энелерди 100% мектепке тартуу милдетибиз турат. Ата-энелер мектеби ар кандай темаларды камтууда. Анда окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша темалар тандалып алынган. Башталгыч класстар үчүн үйдө балдар менен бирге китеп окуу, 6-8 класстарга бала тарбиялоодогу ата-эненин ролу, жогорку класстарда кесип тандоо боюнча сабактар өткөрүлүүдө. Азыр ушу билим берүү тармагы жалпы эле бардыгы тең ата-энелерди баланы тарбиялоого абдан чоң көңүл бурулуп жатат. Ошол себептен бардык мектептерде азыр ата-энелер менен иштөө абдан күчөтүлүүдө. Мына бүгүн да биздин мектепте ушундай ата-энелер мектеби боюнча семинар өтүлүп жатат. Биздин семинар өтүүдө максатыбыз, эң негизги максат ошо ата-энелер үйдөн балдарды, азыркы Z муунундагы балдарды туура тарбия берүүгө багыт алуу болуп эсептелинет. Семинар 2 бөлүктөн туруп, биринчи бөлүгү мектепте, экинчи бөлүгү Токтогул айылындагы маданият үйүндө уланды. Арып Сыдыкбеков атындагы жалпы билим берүү мектебинде ата-энелер мектеби 3 жыл мурун уюшулган. Бул боюнча мектепте 14 топ түзүлүп, анын аркасы менен ата-энелер мектепке тартылып, ата-энелер мектеби жакшы жыйынтыгын берүүдө. Сабак өтүүдө уюштуруучулар улуу педагог Гапыр Мадаминовдун методикасын пайдаланууда. Атайын Гапыр Мадаминовдун өзүнүн программасынын негизинде 14 топ түзүлдү мектеп ичинде. Ошо 14 топ ата-энелер азыр буюрса жакшы иштеп жатышат. Кадимкидей да асыгып 3 жыл ичинде тажрыйба топтоп калдык. Азыр мектеп менен абдан жакшы байланышта болуп, мындай жыйынтыктары көрүнө баштады да. Биз эми мындан алдыда дагы келечекте бир 5 жыл, 10 жыл алдыда ошо Гапыр Мадаминовдун окуучуларындай, шакирттериндей мыкты уул кыздар чыгат деп ишенип жатабыз. Жаңы киргизилип жаткан ата-энелер мектеби программасы коомчулук тарабынан туура кабыл алынууда. Бул өз кезегинде пилоттук билим берүү мекемелеринен сырткары бардык жерлерде кеңири жайылтылды. Бул жолку семинарга Ак Суу районундагы мектептердин мугалимдери, директорлору тажрыйба алмашуу максатында чакырылган. Жазгүл Сатаева, Нурдин Урманбетов, Мадина Абакерова, Ысыкөл маалымат кызмат үчүн.